Эдилбек Шабданов Кыргызстанда алгачкылардан болуп, жомоктогу үйлөрдү куруп баштады. Тактап айтканда, Джон Толкиндин трилогиясындагы каармандар жашаган жер алдындагы үйлөрдү салган. Каарманыбыз эс тарткандан тарта тасмаларды көргөн сайын хоббиттер байырлаган шаарда жашагысы келчү. Эдилбек бала кезиндеги кыялын мындан 3 жыл мурда ишке ашырып, Билбо жана Фродо Беггинстин үйлөрүн салды. Чакан үйлөрдүн аянты 28 чарчы метрди түзөт. Аталган үйлөр биз көргөн тасмадагы үйлөрдөн айырмасы жок. Дал ошол доорго сүңгүп киргендей сезим калтырат. Ушул үйдү бул жерде ушул эмне болуп турса, ошонун баарын өз колубуз менен жасаганбыз. Өзүм жасагам, жакындарым жардам берген, мага күйгөн кишилер, сүйгөн кишилер дегендей. Ошол келиңиздер. Келип ичи аябай, жайкы күнү ичи аябай салкын, кышкы күнү ичи аябай жылуу. Эми заманбап, анан кийин ошол илгерки стилди кошконго аракет кылганбыз. Элдин баарына жагат, туристтерге өзгөчө жагат, өзүбүздүн шаардан да келип, өзүбүздүн жарандарды эс алышат, аларга да аябай жагат, кетип отуп аябай жактырып, жакшы сөздөрүн айтып кетишет. Ушул үйдү бүткөндөн кийин мен чоң бир ошо кыялдардын бири орундалды. Ушул бул жаткан керебеттен бери, столдордон бери бүт жыгачтан өзүбүз жасап, ушул жерге отуруп чай ичип, ушул жерге бир күн түнөгөндөн кийин мен түшүндүм бир кыялым орундалганын. Аябай сүйүндүм ичимен жаш баладай. Дагы бир кыялымды Кудай максатыма жеткирди депчи. Каарманыбыз жомоктогу үйлөрүн алгач өзү үчүн салса, бүгүнкү күнү туристтерди кызыктырган эс алуу жайына айланды. Бул негизи киносуну билесизби? Киносу мага аябай жагат да. Ошо буларды даярдаганда, жасаганда алар көрсөтүштү да мындай биринчи да. Мен мында аябай тынчсызданып, бүтүп калса бул жакта мындай коноктосок жакшы болот деп ойлонгом. Ошо бүтүп калганда мындай жылына бир жолу, 2 жолу мындай ошондой келип турабыз. Бул үйдү негизи башында туристтерге деп иштеткенге жасаган эмеспиз. Бул башында мен ошо өзүм кичинекейимде кыялымда эмете алган үчүн, ошо өзүм кичинекей балдарыма деп ушул жерди жасагам. Ошолор эметсин, мен кыял жетпеген кыялдарга ошолор көрсүн балдарыма деп салгам. Анан кийин баары сурай башташкандан анан кайра ушундай нерсени салгандан кийин өзүм эле колдонуп отура бербей, элге дагы көргөзөйүн, туристтер чакырайын, кандайдыр бир туризмге кандайдыр бир кичинекей болсо да салым кошоюн деген ой менен кылгам. Эдил Шабданов жубайы Нуржан менен биргеликте туристтерди кабыл алып, Кыргызстанда туризмдин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткандарына кубанышат. Ал эми бул өзгөчө үйлөргө кам көрүүдө баардык түйшүктү өз моюндарына алышкан. Жаш үй бүлө үчүн жасаган иштери аларга рахат тартуулайт. Бул ичиндеги клиенттерге даярдаганын, үйдү даярдаганын баарын жубайым экөөбүз жасап чыгабыз. Аябай таза кармаганга аракет кылабыз, анткени башка өлкөдөн келип атышат, көбүнчө биздин ошо маданиятты көргөнгө келишет. Анан кийин таза болбой турса, мен ойлойм ал бизге чоң минус деп, ошон үчүн бүт жакты таза кармаганга аракет кылабыз. Жолдошум дагы өзү фантазиясы аябай бай адам, креативдүү адам. Анан көп идеялары бар, алдыда койгон максаттары бар. Мындай кылсам, тиндей кылсак сонун болот эле деп. Анан буйруса ошонун баарын ишке ашырганга көмөктөшөм. Ошол көбүнчө бизде шаардан келип эс алгандарды көбүнчө балдары алып келет, чоң кишилерди. Ошо анткени алардын балдардын көз карашы такыр башка да. Биз деген күнүмкү жумуш менен, күнүмкү повседневный жумуш менен жүрө берип, биз өзүбүздүн кичинекейибизде кыялдарыбызды унутуп калабыз. Бүт жакшы, любой жерден бир кубанганды унутуп калабыз элементарно. Ошон үчүн буларды карап эстеп турабыз. Хоббит үйлөрү тоонун этегинде, таза абаада жайгашкан. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.